Assalomu alaykum. Zamondoshlar. Alay mechitning tegiregindebiz. Dale bolsa ko'rsatuvimizni ulantib bermoqchimiz. Buzilgan obyektlar. 3-banya taraf. Murdagı Alıştın sport kompleksinin tegireginde жүрөбүz. Учурда бүт бул жерде бузуу иштери жүрүп жатат экен. Аркага жылдырылып, о дом менен тегиздеп коюштур. Бул жердеги ишкана жана офистер жартылай артка жылдырылыптыр. Бирок көп эмес. Бирок тротуарды карасак кыйла эле кеңейип калган. Кээ бирлери бузуп, оңдоп, уже ишке түшүп калыптыр. Кээ бирлери мынтип бузуу менен алектенип жатат экен. Жолдун азыркы көрүнүшү тротуар аябай чоң деңгээлде кеңейтилип, ишканалар жана офистер кыйла бул домдун түгүнө жылдырылып, кыйла бир 7-8 метрдей уже кеңейтилип калыптыр. Сода түйүндөр толугу менен бузулуп, ичкери кирип жатат. Мурунку авиакасса негизи бул жерде көчө бар да, мына эки домдун ортосундачы. Ушул көчөнүн түгүнө кичине калтыргандагы үстүнө ушундай авиакасса ачып алган, офис. Көчө толугу менен жабылып калган. Бул жактан же машина өтө албайт, же адам өтө албай турган болуп, көчөнүн толугу менен ээлеп алган. Эми буну толук менимче бузуп жатса керек. Толук бузулуш керек. Анткени бул мыйзамсыз көчөнү ээлеп алган. Ал кандай максатта жана кандай жолдор менен аны документтештирип сатып алган жана кантип көчөнүн ортосун авиакасса ачып алган, офисин. Ал ошол мурдагы мэрлердин суроо жооптору дал келсе керек. Эмнеге бул жак сатылган, көчөнү эмнеге бергенсиңер, эмнеге көчөгө авиакасса салып алган депчи. Мисалы мыналар эч кандай көчөнү ээлеп алган эмес. Эч кандай мыйзамга каршы келбейт булардын иштери. Толугу менен мыйзам негизинде иш жүрүп жатат. Мурдагы Алыштын тегереги Баяман Эркинбаевдин спорт комплекси болчу. Азыр бузуп, мындай дом салып салган. Бул жер эмне болот экен? Кандай офис, кандай ишкана? Бирок буну куруп, ичинде офистерди даярдап аткан учуру, бирок буну буза алган жок. Негедир бул калыптыр.
Бұл домдун алдында болып қалады. Бұл зданиядагы турат. Бузула элек. Бирок буга эч кандай жазылуу бир артыкчылык жазуу көрүнгөн жок. Буга снос деген же бузулат деген бир четинен эчтеке көрүнбөйт. Он 17 март 1 gün elder işke jönөгөн işke, окууга жөнөгөн окууга жөнөп ош шаарында ушундай күндөр өтүп жатат.